Жакында Өч деген киного тартылдыңыз бизде. Көңүлүңүзгө толду ролуңуз, кандай аткардыңыз? Дайым эле модел мондой нерсе болмок да жетпей калыптыр деген сыяктуу ой жүрө берет ичимде. Ачык сценадагы көрүнүштөр бар болсо, киного тартыласызбы? Тартылам ооба. Мыкты эркектин артында мыкты аял турат дегенге кандай карайсыз? Подкаблучник деп атам эркектерди да. Кыргыздын жигиттери аялынын кулак мурдун кезип, мынтык менен атып салып атышат. Же аялдар өздөрү күнөөлүү, же болбосо жөн гана кыргыздын эркектери начар деп гана айтабызбы? Мурунтан эле болуп келген да бул. Мурунтан эле аялдарын сабашчу, өлтүрүп деле койчу. Сиз чач өстүрүп келдиңиз. Пайда анан зыяндарын айтсаңыз, жалпы кызыккан эл көп. Пайдасы жашардым. Бир 10 жылга жашардым болуш керек. Аз дегенде. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн биздин конокто көптөн күткөн, өзүңүздөргө белгилүү, кыргыз элине таанымал ырчы, актер, шоумен Курал Чокоев келди. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келдиңиз айке. Рахмат. Бизге көптөр маекке келишин беришпейт. Биринчи себеби биз таанымал болбогон үчүн, экинчи себеби суроолоруңарды жөнөттөшөт бардыгы дээрлик. Биз андайларды чакырбайбыз. Сиз суроолорду окуган жоксуз, келишим бердиңиз. Эмне себептен жаштарды колдогуңуз келдиби же башка бир себептер барбы келишим бергениңиз? Ишмер адамдарды аябай сыйлайм. Эмгектенген адамдарды сыйлайм. Анан кол кабыш кылганды жакшы көрөм. Көп ирет буга чейин жаштарга жардам бергем. Анан кийин алар жылдыз болуп кетип, баш көтөрүп, кирсейип кеткен учурлар көп болду. Бирок анысына да карабастан жардам бере берем. Жөнөкөйлүк танытганыңыз үчүн биз ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы суроо ушундан баштайлы. Сиз азыр көпкө белгилүү болгондой ырчысыз, актерсуз, анан шоуменсиз. Андан башка дагы элге тартуулап албай жүргөн кандай өнөрүңүз калды, биз көрө элек. Мен негизи спорт менен аябай бир убакта катуу машыгып, анан бирок канатым сынып калган десем адашпайм. Алдабаган болом, анткени чындыгында эле спорт менен катуу машыгып, анан соревнованияга чыгам деп ошол жерден травма алгам. Сөлөкөт деп койчу эле кыргызча. Ошондон кийин спорттон алыстап кеткен. Бирок өтө берилип машыккан болчумун, бир 7 жылга жакын. Ушул спорттон дагы бир өнөрүм көрсөтүп, бир мастер спорта толтуруп коеюн деп, бирок анын тилекке каршы ишке ашпай калды. Ал алынган травма өзүңүздөн кеткен катачылыкпы же бирөөлөр бут тостубу? Жакшы разминка кылбай койгом. Анан да спортту дагы өзүнчө бул илим болуп калган да. Жөн эле ден соолугуңду кыйнап эле кечке эле тренировка бериште болбойт экен да. Мен бир 3 айдын ичинде 12-15 килограммга чейин арыктагам. Ошол кийин мага мындай оор болуп кайтты. Көрсө мындай кыска убакыттын ичинде көп вес таштаган болбойт экен. Анан орду менен акырындап отуруп таштаса жакшы экен. Кийин мындай остеопороз деген ооруга чалдыгып калдым. Ошондон баштап эми жашым дагы баягы орто жашка келип калды да. 25ке чейин, 30га чейин организм кайра бат эле өзүнө калыптанып калат экен да. Өзүнө келип метаболизм иштеп, 30тан кийин тилекке каршы кандайдыр бир жаракат алсаң, ал оңой менен орда келбейт экен. Ошо мен 30тан кийинчерээк жаракат алып калдым, ошону дагы деле азыр кыйнап атат. Спортто эмес, мисалы сахнадан деле бийлеп аткан учурларда кармайт да. Организм чарчап калган учурда ошол сөлөкөтүм кармап, жарам козголуп, ооруйт. Бир жолу жыгылып түштүм сахнадан. Бийлеп аткан жерден эле. Оңой эле жерден бутман да, бул сөлөкөт бутман. Анан кийин ошондон кийин аябай мындай кылдаттык мамиле жасап калдым. Ошол жаракаттан улам азыр кийинки учурларда сахнадан да мага тоскоолдук кылган учурлар пайда болот. Сиз көптөгөн интервьюларда ушул спортко болгон сүйүүңүздү айтып келесиз. Мындан аркы кадамдар спортко кандай кыласыз? Ден соолукту карап, алыс жүрөсүзбү же улантасызбы? Спорт эмес, эми физкультура кылып туруш керек да, ар бир адам. Ал спортсменби, ырчыбы, же башка бир чөйрөдө иштейби? Физкультура деген бул ден соолуктун булагы ошол. Дайыма
спорт деген бұл баягы өтө серьезный адамдар займаштайт. Эми жаш кезде көбүнчө, кийинчерээк спортты бұл профессия кылса болот да. Физкультура деген күнүмдүк машыгуу ыкмаларын жасап туруш керек сөзсүз түрдө. Сиздин ырчылыгыңызды жалпы коомчулук жакшы билет. Актерлугуңузду билбегендер да бар азырынча. Кинолорго эми тартылып келе жатасыз. Негизинен сизди бир 5-6 кинодон көрдүк. Актерлук өтө мыкты. Ошондо окуп бүтүргөнсүз. Эмнеге толук кандуу киришпейсиз? Убакыт жокпу? Ырчылык менен бирге алып кете албайсызбы? Мисалы, азыр актёрмун дегендер бардык кинолордо бар мыктылар. Ар бир киного чакырылышат. Жок, кайра киного тартылган актёрду мыкты деп айта албайбыз. Кээ анда эмес. Кайра тартылып эле мен деле буга чейин бир 20-30 киного тартылып коймокмун. Сунуштар болгон. Бирок азыркы учурда биздин кинематографиянын деңгээли өстү. Ошондон улам кызыгып акырынан тартыла баштадым. Буга чейин балдар такша алып ар кандай кино тартып көрүштү. Көбүсү сценарийлер жакшы эмес. Анан негизи кинонун идеясы, сценарийи, анан кийин режиссердон көп нерсе зависит этет. Кандай режиссер тартып атат. Үйрөнчүк режиссербу же болбосо профессионал режиссербу, ошолорго карап дагы мен кинолорду көп тандап коем да. Бул мактангандык эмес. Бул мен 5 жыл Бебисара Бейшенелиев атындагы көркөм өнөр жай университетин бүтүргөм, актерлук чеберчилик боюнча. Анан кандайдыр бир көз караш бар да буга. Ар бир эле киного тартыла берсең дагы киношниктер айтып кеткен, бул көп тартылды, бунун эмеси буга кызык кетти, бул заезженный деп коет да. Кайра кинодон чыга берсе эл көрбөйт деп. А кинодо мындай өзүң такай көрүп жүргөн адамды бир кинодон көрсөң ишенбейсиң да. А сен таанып алган, көрбөгөн адам кино ойносо ошого көбүрөөк ишенесиң да. Ушундай прием бар. Андыктан көп режиссерлор элге керкилер акча табыштын айынан таанымал кишини барып сүйлөшсө, керки режиссерлор болсо эч ким көрбөгөн, эч жакта чыкпаган актерлорду издейт. Бирок таланттуу. Бирден бир себеби болгону сапатка карайсыз, көңүлгө туура келсе. Сөз түрдө сапат көңүлгө келсе, анан эми дос балдар бар да. Келип курал тартып бер кой десе, барып тартыламын да. Бардыгы адамдык сапатка, мамилеге жараша болот. Же болбосо гонорарга жараша болот. Сиз Россияда сериалга тартылып келдиңиз. Ошол сериалга сиз кантип чакырылдыңыз? Сизди тандаштыбы же сиз тандадыңызбы? Ошо менен бирге көпчүлүктү кызыктырган. Бул жактан кастинг өткөн. Гонорары күнүгө канча төлөйт экен ал жак? Ушул боюнча ачык айтсаңыз. Бизден айырмасы кандай? 2015 тартылып баштады же. Мен үйлөнгөнгө чейин тартылып баштаган. Мен үйлөнгөнүмө эле 6 жыл болду. 2-3 жыл мурун, 8 жыл мурун тартылган кинода башталган. Ошондо мен кастингке баргам. Бизден бир именно мен ролума Бишкектен кыргызстандык актерлордон бир 10 барып өткөнбүз да. Анан мен экинчи болуп өткөм. Башында бир актер болчу. Эгерде ал болбой калса мен дешкен да. Анан биринчи актер менен келишпей калыштыбы, баа жагынан келишпей калдыбы, же кайсы жагынан келишпей калды. Мени тандап кетишти да экинчи. То есть мен запасной болчумун да. Бирок ошонун арты менен азда кинолорго сунуштар түшүп атат, бирок ошол эле гана образда сунуштар түшүп атат да. Ал жакта кичине терс каарман ойногом. Ошондон бери эле жалаң терс каармандар сунуштап калышты. Азыр ошонун айынан дагы терс каармандарды ойнобойм деп кичине сортировка кылып атам да. Ал кинонун гонорарынын айырмасы ошол канча болуп калса 8 жыл болсо 2017-16 жылдары ошондо эле биздикинен бир 2 эсе көп төлөчү да. Мисалы, бияқта 5000 сом төлөсө күнүнө съемочный смена деп коет. Ал жакта болсо $150 төлөчү да башында. Анан биз характерибизди көрсөтөт $350 көтөргөнбүз да. Анткени такай Москвага учуп барып келип турган учурлар болгон.
ошондо $300, $350 чейин көтөргөнбүз. Ошондо бул жактан бир канча эсе болуп калат. $350 деген бир 30 миң тегереги да. 6 эсе көбүрөөк болуп калат. Анан бирок ал жактын деңгээли да башкача экен да. Ал жакка барып кино тарткан деңгээлин көрүп алып, анан бияктагы деңгээлди көрүп, ошонун айынан да көп бир нерсени көрүп калсаң салыштыра бересиң го. Ошон үчүн да көп тартылгым келбей жүрдү да. Жакында Өч деген кино тартылдыңыз бизде. Ал жагы кандай болду? Терс карманда ойнодуңуз. Көңүлүңүзгө толду ролуңуз, кандай аткардыңыз? Негизи баягы самокритика деп коет го. Ошол кичине күчтүүрөөк да меники. Бир нерсе ырдасам дагы, ыр жаздырсам дагы угуп алып эле могу жерин өзгөртүп салсам болмок, могу жерин момундай ырдасам болмок дей беремин. Кинону аткаргандан кийин дагы кинотеатрда барып көргөндө өзүм жакпайм да. Тайм эле могу жерин момундай ойносом болмок да, жетпей калыптыр деген сыяктуу ой жүрө берет ичимде. Эмне иш аткарбайм? Азыр биздин коомдо эң көйгөйлүү маселелердин бири жаштардын бузулушу. Эгер сизге жаштардын бузулганы тууралуу кино тартабыз десе, гонорарын жакшы төлөсө, бар оюңузга туура келсе, ачык сценадагы көрүнүштөр бар болсо, киного тартыласызбы? Мен ачык сценада ойногон ролум бар. Демек тартыласыз мындан кийин? Тартылам, эгерде бардыгы туура келсе, идеясы, эң негизгиси идеясы туура келсе, Элге тарбия бере алса? Ооба, тартылабыз. Мисалы, жаштар бузулуп атат деген суроого мен кошула албайм да. Мурун мындан да начарыраак болчу жаштарчы. Азыркы учурда кандай тарапта бузулуп атат түшүнбөйм ошону. Наоборот, баары оңолуп келатат. Анан көбүнчө эме деп айтышат го. Кыргыз тилин унутуп атабыз, кыргыз тили унутулуп баратат дейт. Мен 2004-жылы ушул жака окууга тапшырганда эч ким кыргызча сүйлөшчү эмес. Эч ким кыргызча музыка окучу эмес. Бири-бири менен көчөдөн жалаң орусча сүйлөшчүбүз. Андан кийин бара-бара кыргыз ырчылары жылдыз боло баштады. Жаштар кыргыз ырчыларын уга баштады. Кыргыз радио өнүктү. Мурун кыргыз радио жок болчу да, бир эле радио болчу. Азыр 10 чактуу радио бар кыргызча. Кыргызча ырлар жалаң. Мурун тойлорго барганда жалаң эле англисче, өзбекче, уйгурча, башка ырларга бийлешчү элдер. Азыр жалаң кыргызча ырларга бийлешет. Кыргызча сүйлөшөт. Анан кичинекей балдарыбыз, бөбөктөрүбүз, биздин балдарыбыз эме көрөт го, англисче, YouTube баары кире алат, англисче, арабча, индонезийче, орусча көрөт. Бирок кыргызча контент жок. Кыргызча контент көрбөйт да. Бизге бир рамка чийе берген үчүн, рамкага сала берген үчүн, ошон үчүн биздин балдарыбыз да кыргызча окупайт да кийин. Биз Кыргызстанда чектөө деген аябай сонун да. Чектей беришет. Bunday болбойт, биздин ата-бабабыз мынткен, аны тигинткен, бул деген болбойт, бул буякка жатпайт деп берген сайын биздин балдар жак кызыгыраак да, баары тигини көрө берет да. Тияк яркирээк, англисче болуп атабы. Мен аз балдарым папа go деп сүйлөйт да англисчечи. Биз кыргызча сүйлөсөк да, бирок тиги кызыгыраак да. Орусчаны көрөт. Бир убакта арабча ырдап баштайт. Бир убакта индонезийче сүйлөп баштайт. Таң каласың да. Кыргызча ошондой жакшы кызыктыра турган, кичине бөбөктөр кызыктыра турган контент жок. Биздики болсо жана эле. Жүр, эмне эшектин аты ким эле? Актан Акылай, жүр, Акылай бар ойнойбуз деп кызык эмес да булар. Биз азыркы заманбап жолдор менен иштебейбиз эч качан. Сиз бир рамкада жүргөндө каалабайсыз, рамканы бускуңуз келет, эркин жаштар өнүгүш үчүн. Ошон үчүн сиз эксперимент көп жасайсыз рамкадан чыгыш үчүн. Рамка деген аябай жаман нерсе да. Болот бир эмелер, аябай аша чыгып кеткен рамкалар бар да. Мисалы, Кыргызстан эмеси бар, өзүнүн рамкасы бар, мамлекеттик мыйзам дегенчи, конституция деген. Биз ошол рамка менен жашайбыз. Ал рамкадан чыксаң, сени соттойт. Барып, эгерде күнөөлүү болсоң, барып түрмөгө камайт. Биздикилер болсо андан тышкарыда рамкаларды көп кошо беришет.
чийе беришет, рамка, буякта рамка, бул жакта рамка депчи. Жаштар бузулганын мен түшүнбөйм дедиңиз. Көптөрдөн суразак, биз жаштар эмне болуп бузулдук десек, 1-2-3 нерсени жүйө келтиришет. Биринчиден, улууларды сыйлабайсыңар дешет. Экинчиден, адамгерчилигиңер жоголду, ата-энеңерди сыйлабай калдыңар деген бир жүйөлөрдү келтирет. Ушулардын баарын сиз жокко чыгарасызбы? Эмне себептен айтышат? Мен үйдө балдарым сыйлайт мени. Мен ата-энемди сыйлайм. Анан мен чөйрөмдө дос балдарым балдары ата-энесин сыйлайт, жакшы көрөт. Мурункудай эмес да, бирокчу. Биз баягы эмеде чоңойгонбуз да. Коомчулук ушундай болчу. Чыкпа, сүйлөбө, унчукпа, бул комнатадан чыкпа, коноктор келгенде айыл менен аралашпа деп багышчы да. Анан биз мынтип эле ата, апа деп эле чоңойгонбуз да, ошондон бери биз ушинтип жашап калганбыз азыр. Мен чет мамлекеттерге көп чыгам да. Көп чыкканда дагы мен баягы конкурс, фестивалдарга барам Кыргызстандын атынан. Ошол жакта ар кайсы мамлекеттен ошо өкүлдөр келет да. Ырчылар, бийчилер. Ошолор менен мынтип байкасаң, кыргыздар биз мынтип тартынып турабыз да. Аралаша албайбыз да ошолор мененчи. Тибилет мен сүйлөсөм туура эмес болуп калат, мен могу жака база ийсем туура эмес болуп калат деп эле тырышып жүрөбүз да. Казактар кожоюндай жүрөт. Кожоюндай баары менен сүйлөшүп, мамиле курушуп, деп Казакстанга, биз казактарбыз, биз деген мындайбыз, биз Казакстанга келгиле деп, биз кыргыздар унчукпай келебиз да, көп эсе. Анан биз чоң коллектив менен барабыз, анан ошолордун кыргыздардан бөлүнүп, элдер менен аралашып, деп кетсең, аны кара деп жаман көрө башташат да. Ушул чектөөнүн таасири. Чектөөнүн таасири. Биздин тарбиябыздын таасири. Бул эме деп коет, бир поколение ушунча чоңойгонбуз да, көп поколениялар. Кичинекей балдарыбыз муну өзгөртүшү мүмкүн. Кыргыз жылдыздарынан эң көп хайп жасагандардын сиз бирисиз. Бул хайпты өзүнчө бир өнөр катарында көрүп башташты. Сиздин оюңуз, хайп жасоо деген бул атайын бир адамга берилген өнөрбү, же бир эл көзүндө жүрүүнүн бир жолу, же жөн гана шайыр адамдын мүнөзүбү? Биз кантип? Бул эме, бул жөндөм. Эгерде бир жолу хайп болуп анан кийин башка чыкпай калса, ал баягы случайность деп койсо болот да. Анан кайра бир хайп боло берсең, бул жөндөм да. Бул кичине баягы психологияны түшүнүү. Канткенде сенин видеолоруңду элдер көрөт, канткенде сүйлөшөт. Канткенде элдер бири-бири менен пикир алышат, спорт этишет. Комментарийге кирсеңер, хайп болгон видеолордо бири-бири менен жемелешип отурушат да. Сеники туура эмес, сен бияктысың, сен тигисиң, жок, кандай бири-бири менен ошентип атып эле Инстаграмдын активи өсөт да. Ютубтуку өсөт, ТикТоктуку өсөт. Ал жакта адам отурбайт да. Ютуб, Инстаграмдарда бул чоң масштабдуу эмелерде, площадкаларда ал жакта робот отурат. Искусственный интеллект деп коелучу. Отурат дагы ал ким бирөө жаман жазып атабы, жакшы жазып атабы, буну баары жамандап атабы, айырмасы жок. Комментарий жазылган сайын эсепке ала берет. Бул демек бул элге кызык деп туруп, ошон үчүн охват берет да. Ошондуктан, мисалы 100 киши көрсөтөт, 100 киши жагып, бирөө лайк басып, бирөө комментарий жазып, сен мындай экенсиң, сен жаман экенсиң деп комментарий жазса дагы эсепке түшө берет да. Анан ошентип ал мынтпейт, бул 100 кишиден 90 жаман комментарий жазыптыр деп айтпайт. Буну басыш керек деп айтты да. 100 комментарий жазылды, кызык экен, 100 кишиге жактыбы, 1000 кишиге берет. 1000 киши реакция жазады, 10 000 кишиге берет. Ушинтип чоңойт да бул охват. Дайыма ушинтип просмотрлар жакшы болуп аткан блогер, демек ал жөндөм, ал акылдуу адам. Сиз адамдын оюна келбеген өтө кызык нерселер жасап турасыз. Атайын сценарийлер жазасызбы ойлонуп? Же бир күтүлбөгөн жерден чыккандарбы? Көбүнчө жашоодон эле барат. Мисалы, кызык, күлкүнч нерсе болуп кетти, кел ушуну тартып коебуз. Же болбосо бирөө көп эсе баягындай натуралдуу нерсени кармаганды жакшы көрөм да. Чыныгы эмоцияны кармаганды жакшы көрөм. Мисалы, бирөөнү тамашаладыңбы, дароо тартып
Аны кайра актерский оюн менен ойноп эмес, көбүсү баягы натуральный тартып калганга аракет кылам да. Сиздин табышыңыз бул чыгармачылыктан, ырчылыктан, тойдон жана башка. Ушул жасаган хайп кармаган жакшы видеолор сиздин гонорарыңызды көтөрүүгө жардам тийгизеби? Ошол жагына бир барбы? Бунун хайптан коркушат көбүч. Мисалы, мага көп айтышат, сага ушунча жаман негативный комментарийлер көп жазат, сен кантип чыдайсың деп берет да. Бул баягы ментальный. Сен ошого даяр болушуң керек да. Эгер даяр эмессиңби, бир 10 жаман комментарий, ушундай бир жаман комментарийлер жазышат. Эркектер астында эле өлүп калышы мүмкүн да. Мен буну жумуш катары көрөм да. Мен ал ошентип жазып кой, сен жиндисиң деп жазып койсоң, мен жинди окуп алайм да. То есть мен буну уже жашап өткөм. Мындай кулактын түбүнөн өткөрөм. Менин максатым бар, ошого жетишим керек. Анан бирок жана айткандай эле мыйзам бар. Мыйзам бузбаш керек. Гонорардын көтөрүлүшүнө таасири барбы? Гонорардын көтөрүлүшүнө таасири болот сөзсүз түрдө. Сени элдер кайра көрө берсе, эми тойдон ал башка да. Тойдон мисалы үчүн кээ бирөө баягы бул жылдыз деп чакырат. Мен көбүсө баягы тойдон барып 100% берилип иштеп берген үчүн тойдон тойго эле ошентип иштейм. Мен бир тойго барсам, элдин көңүлүн алып, баарын бийлетип, баарын жыргап кеткенге аракет кылам да. То есть эмгегимди адал кылам деп коеюнбу. Ошонткенден улам, мен башка ошол жерде көргөн эле меймандар биздин тойго да келсин деп чакырышат ошентип. Мен өзүмдү баары эмеден аябай популярный кылып, анан кийин тойго барган жерим жок да. Көбүсө тойдон тойго эле. Жалпы сын көтөрө аласызбы? Көз карашы кандай? Сын көтөрө алам, эгерде конструктивный деп коет го. Эгерде орду менен болсо, туура болсо, анан каякта бир эле деңгээли жетпеген, билими жетпеген бирөө эле келип туруп сен моундай оюн айтып атса, ошону кабыл албайм да. Ушул кезге чейин сиз көтөрө албай турган орунсуз кандай сын келди? Бирөөнү айтсаңыз, ушул сын мага аябай орунсуз келди, мен ага капа болдум деген. Буга чейин андай деле сын болгон жок. Мен көтөрө албаганчы. Көбүсү баягы чыгармачыл адамдар бир хайп кармаган учурда аябай катуу жазышкан. Буну мамлекеттен чыгарыш керек, буну тигиниш керек дегендерчи. Кийин убакыт өттү, өздөрү эле уят болуп калышты да азыр. Алар менен көп мамиле курбайм. Кээ бирлери кечирим сурады. Бул сиз ачкан передачаңызга байланыштуу. Ошого байланыштуу. Кийин менден кечирим сурашты да. Мен шашып чечим чыгарып коюп турмун деп. Анан кийин сүйлөп алып келип менен учурашкан учурлар болду. Эгерде ушунчалык мен жаман көрүп, ушунчалык мен мамлекеттен чыгаргысы келсе, менен сүйлөшпөй, учурашпай коюш керек эле да ал адам. Мен ошол эле адамдардын көздөрүнө карап эле "Салам алейкум" десем, "Ва алейкум ассалам" деп күлдү да. Бул адам уттурду. Мен такыр реакция жасаган эмесмин. Мисалы Айбек Карымов байкебиз. Ачык эле айтып кетейин, аябай тим эле герой болуп төшүп чапкылаганда, катуу чапкылаган өзүн. Аны тем мамлекеттен чыгарып иш керек дегенге чейин барган. Бирок андан кийин келип менен учурашып, сонун күлүп сүйлөштү. Сиз жаман көз карашта караган жоксуз, кийин жакшы учураштыңыз. Мен жөн эле унчукпай койдум. Мен өзү ичинде өзү эмоциясын жеп, ойлонуу, анан кийин убакыт өтүп, анан кайра эле келип менен учурашып сүйлөшүп атат да. Ошол сиз айткан передачаны прожарка форматында жазадыңыздар. Негизги максаты эмнеде? Жаштардын тилин табыш. Жана өздөрүнүн өзүнө көргөзүп, сабак көргөзүп, Чындыкты көрсөтүү. Мисалы, ошол жерде берилген суроолор, ошол жерде болгон тамашалар азыркы жашоодо орун алат да. Ошол передача чыккандан кийин башталганда эле сиз тепкиге калдыңыз. Башталганда эмес, 1 ай, 1,5 айдан кийин. Айдан кийин. Сиз дароо кайрылуу жазадыңыз. Бул деген өзүнүн көрөрмандары бар, жаштар көрбөзүн, 18+ деп ачык айтып кайрылуу жазап, биз улантабыз дедиңиз. Бирок көп өтпөй пикириңиз өзгөрүп, кайрылуу жазап, биз токтотобуз дедиңиз. Эмне себеп? Пикир өзгөргөн жок, угрозалар көбөйүп кетти. Мен сени мынтип коем, мен сени тигинтип коем, анан жөнөкөй адамдар эмес да. Өтө дөшаалар угроза кылган үчүн өчүргөнгө туура келди. Биздин укканыбызга караганда, ошончо коркутуулардан сиз коркпой улантам деп келе жатып, бир адамдан звонок келгенде токтоткон экенсиз. Алар кимдер? Сурандыбы, коркуттубу? Кайсы кызматтан? Коркутту, кызматтан эмес алар. Чорный бандиттер.
бандиттер коркутуп, эми алар деле өзүнүн кызыкчылыгын издеди да. Аларга эмне зыян, аларга эмне болду? Билбейм эмне зыян болгонун. Аларга жакпай калды. Анан ошондон улам мен сен түйүңө жетем, антем, мынтем болду, бирок колунан эч нерсе келген жок. Бирок мен видеону жакмайга туура келди. Сизге коркутуп чалган ошол бандиттер аты жөнүн айтып ачык чалыштыбы же жашыруун номерлер менен чалышабы? Өзүңүзгө жолуга алышпайбы? Мен баягы жашыруун номерлерге баш бербейм чындыгында. Анан мен тигиден чалып атам, мындай чалып атам болсо сүйлөшпөйм андайлар мененчи. Же болбосо катуу эле сүйлөшүп коем. Анан баягы өзүнүн кебетесин көргөндөн кийин, ошол адам экенин билгенден кийин, ал кандай адам экенин билгенден кийин, ошондо мен тормуз тептим деп коем. Ушул жерден бир кызык суроо пайда болот. Эгер сиз тормуз теппесеңиз, акыры бар эмне кылышы мүмкүн эле алар? Билбейм. Атып кетиши мүмкүнбү, бычактап кетиши мүмкүн? Аларга эмне кереги бар? Мен жөн эле бир артистти бычактап коюп, анан барып түрмөгө жатыштын эмне кереги бар? Мен да жөнөкөй адам эмесмин да. Мени өлтүрүп койсо информационный эме болот да. Же мени сабап койсо деле информационный хайп болот да, андан чоң болуп. Мен деле баягы эл тааныган адаммын да. Мен көбөсө комментаторлор, ладно, алар жөн эле жаза берет үйүндө отуруп. Бирок мен өз чөйрөмдө, өзүм досторум арасында аябай жакшы адам катары билишет да мен. Мамилебиз күчтүү көбү мененчи. Анан бул четте калбай турган окуя болчу да. Өзүңүздүн кесиптештериңиз жылдыздардан каршы чыккандар болду, өзүңүз айткандай колдогондор болду. Каршы чыккандардын бири Айбек Карымов кесиптешиңиз. Канча пайызы колдошту, канча пайызы каршы чыкты? Мындай формат буга чейин эле болуп келген да. Орус тилинде, кыргыз тилинде деле болуп келген. Анан кийин туруп эле мага жабышып жатып калышты да. Как будто буга чейин болгон жок дегендейчи. Болуп эле келген. 50-50 деп коеюнчу. Чыгармачылыктан 50-сі колдоду, 50-сі каршы чыкты. Бул тема боюнча түшүнүктүү. Сизге кийинки суроо мындай болсун. Сиз сүйүүгө ишенесизби? Чыныгы сүйүү барбы? Эгер чыныгы сүйүү бар болсо жашоодо, кандай себептер менен сүйүү өчүп калышы мүмкүн? Чыныгы сүйүү убактылуу. Же болбосо жетпей калган сүйүү. Чыныгы сүйүү. Сен максатыңа жетип, үй бүлө кургандан кийин баягы казан аяк жашоо сүйүүнү муздатат. Кадимкидей. Анткени адамды биз мындай өзүбүзгө иллюзия тарта беребиз да. Бул адамды сүйөм мен, бул деген мындай, бул менен периштей кылып беребиз да. Анан ал адамда сенин сүйүүңөр жашап баштагандан кийин минустарын көрө баштайсың. Бул жери мындай, бул жери тигиндей, анда характери бар өзүнүн. Анда минустары бар, ошентип атып сүйүүң муздай баштайт. Бирок ортодо бала төрөлбөсө, сүйүүңөр муздап кетет экен да. Эгерде бала төрөлүп, сүйүүң ошо балага өтүш керек экен да. Бала аркылуу үй бүлө сакталып келе берет экен. Анан кийин кандай бир убакыт өткөндөн кийин бул привычка болуп калат экен. Көнүп калат экенсиң адамгачы. Бир туугандай болуп калат экенсиң дегенде аялың мененчи. Ошентип жашап жүрө берет экенсиң. Керектилер болсо эми ажырашат ортодо. Анан бүт чыгармаларды деле байкасаң, көп чыгармалар окуган болсоң, Ромео и Джульетта, дагы кайсысын пример келтирсе болот. Бардыгы жетпей калган сүйүү жөнүндө да. Буларга каршы болгон, анан өзүн өзү өлтүрүп, сүйүү болупчу. Анан көбүсү үй бүлө куруп, дагы деле биз бактылуубуз деген махабаттар кызыгы жок да. Же андай жокпу, такыр билбейм. Адам бир өмүрдө канча жолу сүйүшү мүмкүн? Сүйбөйт адам. Ал убактылуу эле нерсе. Адам сүйөм деп ойлойт, бирок сүйүүсү муздайт сөзсүз түрдө. Айтып атпаймынбы, жетпей калган сүйүүң кызык. Мен жетпей калдым, өмүр бою эстеп алган, жетпей калган. Бул адамдын эгосы эле да, нафсы. Мындай сөз бар. Чыныгы сүйүү, катуу айтып койдум окшойт, Чыныгы сүйүү никеден кийин башталат, никеге чейинки бул чыныгы сүйүү эмес деген сөзгө кандай кошуласыз? Кошуласызбы, кошулбайсызбы? Никеден кийин чыныгы сүйүү башталат дешет. Никеге чейинки бул сүйүүгө кирбейт дейт. Никеге чейинби? Көбүсү статистика менен айтайын. Көбүсү
Жанагы казан аяк жашоо башталгандан кийин сүйүү муздайт. Мисалы үчүн жомокторду деле окусаң, золушка призиске тийгенден кийин жомок бүтөт да. Жашоодо да ошондой. Үйлөнгөнгө чейин жомок болот бардыгы. Мисалы сүйгөнүмө жетем деп туруп көп нерсе жасайсың го. Колуңан келбеген нерселерди багындырасың, жасайсың, анан сүйүүгө жеткенден кийин жомок бүтөт. Чыныгы жашоо башталат да. Өзүңүз канча жолу сүйдүңүз? Ошо менен бирге дагы сүйүп калышыңыз мүмкүнбү? Мен бир жолу сүйдүм да. Азыркы жубайымды. Мен мага тынч жашоого кааласаң анда ушул жерден токтотол деп кой. Негизи баштан өткөн, айтып атпайм, жетпей калган сүйүүлөр да көбүнчө. Сүйүп, бирөө мени капа кылып, менин эмеме сүйүүмө жооп бербей койгон болсо, мен ошолорду эстеп, кийин эметип жүрдүм да, сүйүп жүрдүм да, эстеп, ошол сон эле болупчу. Ошону аябай сүйдүм эле болуп жүрдү. Кийин тажрыйба менен келип отуруп, анализдеп отурбай, каякта сүйүү деп. Сүйүү эмес экен. Сүйүү эмес болчу экен да. Мени сүйгөндөрдү түрткөн сайын анын сүйүүсү күчөйө берчү да. Анан мени ким түртсө, менин сүйүүм ага күчөйө берчү. Жаш кезде ошондой. Жалпы жолунан жашоодо бир эле жолу сүйүүгө калдыңыз. Ал азыркы келинчегим. Бирок өзүңдүн кыздарыңа мындай сүйүү деп кененирээк алсак, өзүңдүн кыздарыңды, өзгөчө кыздарыңды башкача сүйөт экенсиң да. Ал эмне кылса дагы, тентек кылса дагы, башың ачык болсо дагы, кызга болгон сүйүү башкача болот экен. Өзүңдүн кызыңа болгон сүйүү. Мыкты эркектин артында мыкты аял турат дегенге кандай карайсыз? Эмне кылып турат деген бир видеорго көргөм. Ал эмне кылып атат деген артында туруп. Балким кандайдыр чындык болсо керек. Бирок көп деле кошулбайсыз. Подкаблучник деп атат эркектерди да. Чыңгызга көбүсү ошого примерге Чыңгызханды келтире беришет да. Чыңгызхандын аялы күчтүү болгон, аялы менен барып кеңешчи депчи. Эркек бактылуу жашаш үчүн артында аял болуш керек, сөзсүз түрдө үй бүлө болуш керек. Ошон үчүн айтат болуш керек. Чармачылык болгон көз караш, меники мисалы өзүм жашоомо пример кылсак, мен башка нерсе мотивирует этет деп коем. Аялым үйдө болгону, мен тынччылыгым, үйгө келип эс алганым, үйдө балдарым менен алаксып, оор эмелер болот, учурлар болот. Кээде болбой калат, кээде бир жерде манайың түшүрөт, бирок үйгө келгенде манайың ачылбай, үйдөн эс алып кетиш керек. Эс алып кетемин да. Үйдө бир күн эс алып, анан кыздарым чарчаганда качып чыгамда жумуш кылам кайра барып. Анан кайра үй бүлөм сагынып, үйгө келем. То есть бул сөзсүз түрдө болуш керек эркекте. Азыркы өмүрлүк жарыңыз казак улутунан экен. Эмне үчүн казак? Эки элден биригип чыккан уул кыздар мыкты болот деген амал кылдыңызбы? Кантип тандадыңыз? Жөнү эме, сүйүп калдым да. Убагында сүйүп калгам. Казак экен билчү деле эмесмин. Негизи ал жөн эле паспортунда улуту казак деп турат да. Бирок кайын журтум качан убактан бери Кыргызстанда эле жашайт да. Кыргыз эле да. Просто каны, мисалы мен чүйлүкмүн деп эсептейм өзүмдү, бирок каным жумгалдыкы да. 3-4 атам чүйдө отурташкан. Аялымдын деле теги казак, бирок өзү Кыргызда, кыргыз эле. Шайырсыз, дайыма шаңды жүрөсүз. Романтиксизби? Сүйүүнү жылуу мамилени сакташ үчүн кандай аракеттерди кыласыз үй бүлөгө? Романтикмин деп эсептей албайм өзүмдү. Бирок кээде мындай бир нерселер жаза берем. Аялым таң калтырыпчы. Романтик болсом керек, билбейм. Анан аялыман сураш керек. Анан бирок мындай майда чүйдөлөнүп көп нерсе жаза бербейм да. Романтиктер баягы жок нерседен бир нерсе чыгарып эле, эртең менен барып күлдүрүп келип эле ушинтип маанай көтөрө берет го. Мен андай эмесмин. Мен бир чоң белек берген жакшы көрөм. Жок, бербей жүрө берем дагы, 1-2 жыл бербей жүрө берместик, анан кийин бир чоң белек берип коем. Мен оюмча ушундай да. Ошол жакшы болсо керек деп ойлойм. Бирок романтика кирбейт болуш керек ал, киреби? Билбейм. Сен деле романтик эмес экенсиң да. Биз акыркы окуяларга күбө болуп атабыз. Кыргыздын жигиттери аялынын кулак мурдун кезип, мынтык менен атып салып атышат. Ушул маселеге токтолсок, бул кыргыздын жигиттери ушул иштерге барганы биздин каныбызда бар, ата-бабаларыбыз күнөөлүү деп эсептейбизби? Же аялдар өздөрү күнөөлүү, же болбосо жөн гана кыргыздын эркектери начар деп гана айтабызбы?
эмнеге азыр ушундай эмелерди сүйлөшүшөт? Мурунтан эле болуп келген да бул. Мурунтан эле аялдарын сабашчу, өлтүрүп деле койчу, бирок баягы информационный пространство жок болчу да. Инстаграм деген жок болчу, ТикТок деген жок болчу. Азыр дуң деп кетип атпайбы? Ошон үчүн эле көп обсуждение болуп, мурун андай болгон эмес, азыр ошондой болуп атпайбы? Мурун эле ушундай болгон. Андай эркектер бар болчу, бар и болот. Демек бул нормалдуу көрүнүш. Нормалдуу көрүнүш эмес. Нормалдуу көрүнүш эмес. Бирок бул болуп келген. Буга чейин деле. Азыр эле баягы элдин баары Инстаграмда отуруп аябай тарап кетип атат да. Мурун деле өлтүрүп, аялдарын өлтүрүп койгон. Мурунка караганда азыр эркектер эмерекпиз. Келинчектерибизге сезимтал мамиле жасайбыз да. Мурун аялдар унчукпай эле отурчу. Мен өзүмдүн баягы эмем бар, мен азыр 47демин. 47 дейм го, 37дем. 37 жашыма чейин көп нерсени көргөнмүн да. Мен элдин арасында эле чоңоюп, өзүм айылда эле чоңойгон балам. Карабалтада окугам, тайжелерим көп, тайкелерим көп, байкелерим көп. Баарын эле жашоосу ар кандай да. Бирөөнүкү ылдый, бирөөнүкү өйдө. Анан жашоосунда ар кандай ситуациялар болгон. Мен кичинекей болсом да ошонун баарын анализдеп чоңойгон балам. Бул буга чейин деле болгон нерсе. Мурдатан болуп келе жатат, дагы боло берет дедиңиз. Аялына кол көтөргөн ушундай эркектерге кандай жаза берсе ылайык деп ойлойсуз? Эмне кылыш керек? Мыйзамга жараша. Мыйзамга жараша мамиле жасаш керек. Балким мыйзам биздин көңүлүбүздөн толо турган бир жаза бере албай атат. Андан да күчөтүш керекпи? Мыйзамга жараша иш кылбасак анда ташбаран кылыш керек да. Ташбаран кылса да туура эмес болот да. Ошон үчүн мыйзам берилген да бизге. Ал канча жылдан бери келатат эмес. Мүнтсек болбой калат экен. Бул дүйнөлүк баягы эмеде практикада болгон нерселерден келип чыккан мыйзам да. Ошо сен жасаган кылмышыңа жараша, ошонун ордугуна жараша жаза алыш керек да. Андан аша чабап эле жок, муну мындай кылыш керек, бул туура эмес кылып атат деген десек биз адашабыз да. Мыйзамдан карай иш жасашыбыз керек. Сиз чыгармачылыгыңыз жакшы бир дүркүрөп өнүгүп турган учурда ата-энеңизге үй алып берип, үй белек кылып жакшы сыйлап урматтадыңыз. Биз баарыбыз көрдүк. Жакынкы аралыктарда биз көрүп атабыз. Өткөндө бир эженин видеосу чыкты. Милиция ээрчитип келип апасын үйүнөн чыгарып жатышат. Кандай айтасыз ушуга көз караштар кандай, ата-энесин үйдөн чыгаргандарга, жаштарга, жалпы элге? Алардын үй бүлөсүн билбейм кандай экенинчи. Мамилеси начар. Үй бүлөсүнө башынан элечи. Алар мен анализдеп азыр сен жамансың, сен жакшысың дегенден алысмын. Анткени билбейм алардын үй бүлөсүндө болгон окуяны. Негизи жаман көрүнүш, жат көрүнүш. Мындай болбосо жакшы болмок, бирок анын ата-энеси кандай экенин биз кайдан билебиз дегендей. Мен ошондуктан тиги тарапты дагы бул тарапта уккандан кийин анан чечип чыгара алам да, жөн эле айта бербейин, туура эмес депчи. Бирок жалпысынан алып келгенде бул жат көрүнүш, туура эмес көрүнүш, ата-энесин чыгарып койгон, ата-энесин бакпайбы эмелерге, карылар үйүнө апарып салган, туура эмес көрүнүш, жат көрүнүш. Биз ошол роликтин, видеонун этегинен комментарий окуп жатып, кыргызга төөзү көрүнгөн аттуу башкы бир адамдын комментарий жазганды окудум. Ал жазыптыр, атын айтып эле коеюн. Кандай жагдай болбосун, ата-энеси канча начар болсо да үйүнөн чыгарганга акысы жок дептир. Ал көрбөй туруп баа берип жатат. Ушуга кошуласызбы? Кошула албайм. Демек, ата-энесинен да кетиши мүмкүн, чыгарууга да туура келиши мүмкүн деген ойдосуз. Ар кандай үй бүлө болот да. Мен азыр балдары тарабына болбой эле коеюн, бирок ар кандай ситуация болот, ар кандай үй бүлө болот. Анан биз өзүбүздүн оюбузду билдирип коюп эле кыйын боло беребиз, бирок өзүбүздүн башыбызга түшкөндө кандай болорун өзүбүз билбейбиз да. Бирөөнүн үй бүлөсүнө кийлигишип, өзүң оюңду айткан аябай жаман көрөм да ушундай нерсени. Мисалы мен кошуналарым кырылышып урушуп атса дагы аралашкым келбейт да мен. Эгерде аябай эле бир аша чаап, бычак менен кууп жүрсө аралашыш мүмкүн, ой деп бычагын алганга аракет кылыпчы. Бирок үй бүлөсүндө өзүнүн баягы казан аягында эмне болуп атканына көп аралашкым келбейт да. Ушакташкым да келбейт. Мисалы, тигилер мынтип атыптыр, анан мынтип калыптыр деген нерселерди аял менен көп сүйлөшпөйм. Сиздин өмүрүңүздүн аягына чейин өзгөрбөйт деген кандай принциптер бар? Билбейм, адамдык сапат өзгөрбөйт го дейм.
мен канчалык бай болсом деле мамиле куруп, любой деңгээлде адам менен мамиле курганга сүйлөшө алам, тилин тапканга аракет кылам. Адамдык сапат өзгөрбөйт деп ишенем. Канчалык бай болсом да, канчалык кедей болсом дагы өзгөрбөйм. Ушул кезге чейин сиз эки нерсени Кудайдан суранып, сиздин сураганыңыздай бериптир. Биринчиси үйлөнгөндө кыздуу болсом депсиз. Экинчиси ошол кызым 24-сентябрда төрөлсө экен, себеби ал күнү биз үйлөнгөнбүз деп сураныптырсыз. Жок, суранган эмесмин. Мындай деп коет го. Предварительный срок коет го. Алдын ала срок коет. Могу датада төрөлөт депчи. Боюнда болгондон кийин. Анан ошо именно 24-сентябрга деп коюп койду да. Анан аям көз бул күнү кыз uzatып алып үйдөн алып кеткенмин да. Ушул точно ушул датада төрөлсө сонун болмок деп сүйлөшүп койгонбуз да. Анан кийин 9 ай бою мен тамашалап, ашказан менен сүйлөшүп, курсагым менен сүйлөшүп, кызым, сени 24-сентябрда күтөбүз. Как будто мен кызым чет мамлекетте жүргөндөй эле сүйлөшкөнмүн да. Алло, кызым деп тамашалашыпчы. Сен 24-нде келесиң, биз сени күтүп алабыз деп ушинтип сүйлөшүп эле жүрөм. Именно ошо 24-нде Кудайга шүгүр төрөлгөн. Муну Кудай берди, тилегиңизди кабыл кыл деп билели. Азыркы күндө ушул нерсени мага бербесең болбойт деп Кудайдан эмнени суранып жүрөсүз? Азырчы дейсолук эңсеге баштадым окшойт. Көбөсү. Баягы мен түшүнөм, Кудайдан амал кылбай эле жөнө сурай берсең, эч нерсе бербейт да. Мен мисалы бир иш кылып атсам, бул мисалга жөн бизнес кылып атсам, ошо жакшы болуп кетсе экен деп суранамын да. Амал жасап атам, анан ошонун акыбетін сураймын да. Жакшы болуп кетсе экен, жакшы болсо экен деген сыяктуу. Бир иш баштаптыр, анан суранам. Жөн эле жатып үйдө жатып алып эле, Кудай мага $1 миллион берип койсоң деп. Ошондон алысыракмын да мен. Амал жасамайынча Кудайдан суранбайм. Көптөгөн бизнестерди кылып көрдүңүз. Кийим сатып көрдүңүз, медцентр аштыңыз. Эмнеге алар токтотулду же азыр улантылып жатабы? Баягы жаштыктан алданып эле оңойлуу болуп кетет, баягы деп атып эле баштап алып, анан ар жагын элестетип көрүп, меники эмес экенин түшүнүп, чыгармачылыкты жасасам мен жаза беремин да. Эч эринбей, коркпой, эртең эмне болот деп ойлонбой жаза берем, ыр жазып, акча салсам да, коросо дагы, минуска кетсем да чыгармачылык жаза берем да. Анткени мен ал мен тандаган жол, мен жакшы көргөн жол да, жакшы көргөн ишим. А башка бизнестен мен ар жагын кыйынчылыктар издеп, мен ал кыйынчылыкты көтөрө албайм деп токтотуп койдум көп бизнести. Бизнесмендердин бизнес кылганын биз түшүнөбүз. Башка тармактан бизнеске киргендерге, чыгармачыл адамдан, бөлөк жактардан эмнени эске алыш керек экен сиздин башыңыздан өткөн катары? Анализ жасаш керек сөзсүз түрдө алдын ала. Тегерек четте, мисалы, көйнөк сатканда мен эң чоң банкрот болгондо ушу көйнөк саткан мен болгон да. Ой, аябай арзан келди мага. Момчадан кошуп эле сатсам, баары талап кетет да, болупчу. Мен 7000 көйнөк алып отурмун да. 7000 көйнөк Ош базарда жок экен. 7000 көйнөк жок экен. Ошону анализ жасаган эмесмин да. Анан монтип келе сатсам эле кетет деп ойлогом да. Башка магазиндерге барып карап, кандай болуп атат, булардын баасы мындай экен, тигиндей экен деп вообще анализ жасабай туруп эле, ушу 7000 алып алып туруп эле баарын. Жете бир $45,000 күйгөм ошондо. Алган машинемди, времянка үйүм бар эле, жерим бар эле, ошону берип, анан Кудайга шүгүр ата-энемдин үйүнө киришип кеткен жокмун да. Ошо ата-энем үй алып берип, жакшы баары ооматым келип, үй алып, өзүм аз жерге үй салам деп пландаштырып, жакшы машина алып, жүргөн учурум болчу да. Анан Кудай берсе, бат эле алып кеткен да. Бергенин бат эле алып кеткен. Мен ошо кичине кутургам ошол убакта. Ушундай мындай нафсым күчөп, башка бир нерселерди ойлонуп, уже чоң сүйлөп калган учурум болсо керек. Тарс деп акырын алып койду да. Анан ошого шүгүр болуп. Андан кийин карантин болуп кетти. Карантинде такыр сындым. Өзгөрдүм, ошо карантинде өзгөрдүм аябай. Ой жүгүртүм өзгөрдү дагы, анан акырындан мындай акырын адамдар менен иштей баштадым. Ысык көлдө дагы 2 жыл кафе иштеттиңиз. Аны кандай жаптыңыз? Плюс мененби же минуска кетип жаптыңызбы аны? Жаап туруп эле берип салдым.
минус болду окшойт. Анткени алда меники эмес экен. Анткени баягы жакшы иштедим. Жакшы болду, жаман болгон жок. Бирок баягы мен жакшы көрбөгөн иш экен да. Бунда бир жакшы көрүп, баягы поварлар же болбосо ошо сфераны жакшы көргөн адам иштеп ооматы келет болуш керек. Мага эч көрүнбөй койду да, жуккан жок эч нерсеси. Жөн эле баягы эки жай короттум. Анан да чарчап кеттим элдерденчи. Көрсө баарынын характери бар экен да. Посуда моющийсың көзүң карайт экенсиң, повардын көзүн карайт экенсиң, администратордун көзүн карайт экенсиң, официанттын көзүн карайт экенсиң, келген меймандардын көзүн карайт экенсиң, анан кийин эң аянда мастардын көзүн карайт экенсиң да. Чарчатып кеткен кишилер. Кой дедим, рахмат деп жыйыштырып, эмне толтура окут алгам, ошонун баарын берип мейле. Мен бизнестер ошончо алдым да. Чоғып тұра деп тұрған. Тазап кеткенде мейлі алғыла бардым деп тұрған. Только чыгармачылык менен жүрөсүз. Азыр чыгармачылык менен көбүсө. Анан Instagram менен. Рекламалар. Рекламалар акырындан. Көп эмес. Тойлорго барган боюнча сиз бир интервьюда эң рекорд койгонуңуз 12 тойго жетиши $1,500 тапкан экенсиз бир күндө. Ал рекорд кийин жаңырдыбы же ошол бойдон турабы? Жаңыры элек. Азыр эми мурункудай эме болбой калдым. Курч болбой калдым окшойт. Мурун деген машинаны да катуураак айдачумун. Анан бат кыймылдачумун. Азыр кичине мындай шашпай, оор басырыктуу, жок ал жака барбай эле болчу деп. Да 4-5 тойдон ашып баратса жок, ага жетишпейбиз деп коюп. Акырын ушундай иш кылып калдым да. Сиз спортко көп аралашып, кызыгып жүрдүңүз. Курал көтөргөн разборкаларга катыштыңызбы жигиттер арасында? Мектеп кезинде катышкам, бирок кийин Кудай сактасын. Курал көтөргөнгө чейин жок. Мындай мушташкам өзүм колдорум менен. Бирок курал көтөрүп. Атактуулук менен эң чоң кандай маселе чечтиңиз ушул кезге чейин? Бир мисал. Атактуулук менен чоң маселе чечкен жерим жок. Эми бир-эки кайрымдуулук концерттерди уюштурдум. Анан ошол учурда мындай мен жакшы жазсам болмок деген сыяктуу учурлар болду, бирок 3-4 жолу көчөдөн жолугуп, курал кандайсың деп учурашып калышат да. Өткөндө сен мага жардам бергенсиң, мен апама же иниме бир операцияга чогултуп атканда концерт уюштурганбыз, анан эмне болгонбуз. Ошол азыр жакшы болуп кетти. Ден соолугу жакшы деп 3-4 жолу кайрылуу алгам да. Анан аябай кубанып калгам. Ошол дейм эң жетишкендигим, анткени адамдын ден соолугуна пайда алып келди. Бир эмем айтып берейин. Мактанчу эмем бар деп коеюн. Ошо магазин иштетип атам, көйнөк магазин иштетип атам. Анан эшиктин алдында мындай чаң кийир болуп турган учур, эртең менен таң атпай келип магазин ачып, жаңы кыймылдайын деп атсам, ушу местный алкаштар жүрөт да ичинде. Бомждар да почти. Деп ичип таң атканча ичишип, уктай эле экен да аларчы. Дагы бирөө мени көрүп калып, "Курал байке" деп туруп келди. Ал болсо мындай сыртынан карасам, жашынакай эле кийинип турат. Бир-эки эле күн болгон сыяктуу да. Ошолор менен аралашып бергөнчү бомждар менен. "Мен сизди тааныйм, тигинде мындай 200 сом бербейсизби" деп калды. 200 сом не кыласың десем, "Тәтерден арак алдык эле, иштик эле, ошон паспортун тапшырып койгом. Ошону алыш керек болуп атат. Мен кетет элем, үйгө кетет элем" болуп калды. Мейса 200 сом бербейм, жүр барып паспортуну алып берейин деп. 200 сом берип паспортун алып колуна караматтым. "Рахмат" деп калды. "Да акча берсеңиз болмок" деп калды. "Мен сага акча бербейм" дедим. Анан магазинге кирип кеттим. Кайра келдим магазинге. "Тигине мындай любой иш аткарам, акча бербейсизби" деди. Мен айттым, мен сага жөн акча бербейм. Иш кыл, мына жери шыпыр. Анан мен сага акча берем дедим. Десем, шыпырбайм мына жерде деп кетип калды. Бир октан кайра келди. "Бериңизчи" деди. "Шыпыр берем" десе. Кайра кетип калды. 3-чү жолу келди дагы жана жери шыпырды. Ийлеп алып шыпырып атат да. Мына көзү жакшы болгон деп шыпырып атат. "Эмне болду сага? Мен сени капа кылдымбы? Же мен сага бир күчкө салып шыпыртып атам могу жерде" десем, аябай ызаланды окшойт балачы. Анан мен уруштум аны. "Сен сонун бала экенсиң го, жүрөсүң" дейт, алкаштар менен аралашып. "Өзүңө келбейсиң, бар үйүңө жөнө" деп аябай урушкам.
Андет бала өзүнө келип чыгып болду байке мен өзүмө келем деп туруп кеткен. Аны унутуп калгам. Bir 3 aydan кийин көчөдөн жолугуп калдык. Курал байке кандайсыз деп. Сонун байке мен могу жерге стройкага кирип алдым, азыр иштеп атам. Нормальный баары жакшы деди. Кубанып калдым, молодец деп колун кармап кысып жөнөтүйгөм. 1 жылдан кийин 2 жылдан кийин жолуктук. Бала уже крутой бала. Кафеден жолугуп калдык, отурат. Мен таанып турмун башында, басып келди дагы. Кандайсыз байкем, жакшысызбы? Билесизби, момдамды, деп уже мен сизге тамак алып берейинчи, мен сизге тиги алып берейинчи деп баштады. Анан айтты, ошондой айтканда, ошондо мен урушуп туура жолго салып койдуңуз депчи. Ошоп бир жыргап өзүмө мындай эме болуп калгам. Ыраазы болуп калгам да өзүмө. Жөн акчасын берип коюм, мен бар ич десем, алкаш болуп кетмек да ал. Урушуп туура жолго салып, ошол бала сон кийин 1-2 концертине бардым, ал башка бирлерге жардам берип жүрөт өзү. Кайрымдуулук иштери жасаган, ошолордун концертине барып, байке сизди тойго чакырам, үйлөнгөндө чакырам болгон, тоюна чакырып үйлөнөрүк болсо керек. Ошентип бир согуп иш жасагам. Акыркы сурообузду ушу менен жыйынтыктайлы. Сиз чач өстүрүп келдиңиз. Пайда анан зыяндарын айтсаңыз, жалпы кызыккан эл көп. Биздикилер баягы ой, сен аякка барып эмне жасатасың? Кымбат экен го. Бизде мына уякта момчагы жасап атпайбы деп көп адашат да. Арзанга катышат. Зыяны көбүсү арзанга жасап болгондон чачтар өспөй калат. Жакшы жасаган жерге барсаң, жакшы жасайт сапаты менен да. Пайдасы жашардым. Bir 10 жылга жашардым болуш керек. Аз дегенде. Зыянын көрө элекин Кудай сактасын. Бирок жакын карада бирөө сакал экtirem деп Каза болду. Кыргызстанда жасатталды. Кыргызстанда жасаган баягы арзан окшойт. Медицина дегенде мен бажана ошо эме жөнүндө дагы айтып кетейин. Медцентр ачкам хижама боюнча. Кийин баягы кесепетинен коркуп жаап салгам да. Ал жакка киришип иштеп баштагандан кийин түшүнгөм бул оор эме тармак экенин. Кан менен иштеш, медицина менен иштеш өтө оор экенин түшүнүп, ошондон баш тарткам да, жок, болбойт деп. Кени мен ал жак профессионал эмесмин да. Мен алды чөйрөнү билбейм. Анан ал аякта жаап туруп, профессионалдар иштесин дедим. Билбей киришип алат экенбиз дагы. Анан до конца бара берип, бир оор бир кырдаалга кабылмайынча артка кайтпайт экенбиз да. Мен болсо ошодон коркуп артка кайтып ийгем андан. Жакшы көргөн ишимди аткарайын деп. Ошол эмеде дагы, чач эктиргенде дагы профессионалдарга сапатын карап, акчасынан качпай жасатыш керек. Бул деген кадимкидей эле чоң операция экен. Мен 2 күн 6 сааттан жатып, бир 15 күн өзүмө келдим. 15 күн восстанавливаться этип, акырын базы акырын туруп, айтканын жеп, жебе деген жебей жүрдүм. Анан Кудайга шүгүр бир 5 айга чейин чач өскөн жок, анан 5 айдан кийин өсө баштады. Бул канча жылга деп жазалат? Өмүр боюга же срок барбы? 10 жыл. Өмүр бою деп атышат, эми билбейм. Эгилген чачтарың түшпөйт деди. Тиги өзүңдүн чачтарыңды кара деди да. Бул жагым калып бияң түшүп кетсе, биз күнөөлүү эмеспиз деп. Айырмасы канча? Кыргызстанда канчага жасашат? Сиздер барган жак сапаты жак канча? Эми примерно бир $1,500 айырмасы да. Меникин бир расходум €2,000 болсо, бул жакта $500 жасап берем байке дегендер болгон да. Анан бир жолу барып, анан көрүп, коркуп, мен сага жасатпайм деп кетип калгам. Анан ошо Турцияга барып жасаткам. Эфир аягына чыгып калды. Айтам деген бир оюңуз калса айтсаңыз болот, эркин. Ден соолук калып кетейин барына. Акыркы сурооң ден соолук жөнүндө болуп калды. Сулуулук жөнүндө деп коесуз. Өзүңөрдү карагыла. Эң негизги ден соолук карагыла. Бул жашоодо өзүңдү сүйбөсөң сени эч ким сүйбөйт дегендей. Ошол ийгилик барыңарга. Рахмат достор. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Сиздерге да ийгилик. Комментарий жазыңыздар, пикир билдириңиздер. Ассаламу алейкум.